Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Илич Эргешев Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун улуттук азчылыктар боюнча жогорку комиссары Астрид Торсту кабыл алды. Жолугушууда Ош шаарындагы улут аралык мамиле тууралуу сөз болду. Астрид Торсту 2010 жылдагы июнь окуясынан кийинки кырдаал кызыктырды. Анда вице-мэр Илич Эргешев учурда улуттар аралык ымала жакшы экенин, эки улут куда сөөк күтүп достукта, ынтымакта жашап жатканын билдирди. Ошондой эле улуттар аралык мамилени бекемдөөгө жана алардын мындан аркы мамилелерин чыңдоо ар бирибиздин башкы максатыбыз, деди Эргешев. Ал эми Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун улуттук азчылыктар боюнча жогорку комиссары Астрид Торст биздин эң башкы максатыбыз кайсыл өлкөдө болбосун стабилдүүлүктү жана этностор аралык мамилелерди чыңдөөгө багытталганын, Ош шаарына 11 ай мурун келип кеткенин айтып, аз убакыт ичинде шаардын аурасы өзгөрүп калганын байкадым, дейт. Жолугушуунун жүрүшүндө вице-мэр шаардын социалдык жана экономикалык абалын өнүктүрүүгө эки күнүн кошкон салымдар үчүн терең ыраазычылыгын билдирип, кызматташуунун мындан аркы пландарын жана жаңы механизмдерин иштеп чыгуу жолдорун талкуулашты. Ажылык сапары учурунда эки кыргызстандык зыяратчы каза болду. Мындай маалыматты ажылыкты уюштуруу штабынан билдиришти. Ажылык ибадаттар аяктарда Жалал Абад облусунан барган карыя көз жумган. Анын кайтыш болгону тууралуу маалымат жакындарына угузулду. Ага чейин 70 жаштагы апа дагы зыярат кылуу маалында каза болгон. Көз жумган кыргызстандыктардын сөөгү жакындарынын макулдугу менен Меккеге коюлат. Ал арада Меккеге ажылык милдетин өтөгөнү кеткен кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу мекенибизге 11 октябрдан тартып кайтып келери маалым болду. Алгачкы каттам Меккеден 11 октябрда Бишкек шаарына таңкы саат 4:45 конмокчу. Ал эми Ош жергесине 11 октябрь күнү кечки саат 23:35 зыяратчылардын алгачкы тобу келип конмокчу. Ажылардын акыркылары 25 октябрда Кыргызстанга келет. Кикбоксинг жана таэквондо боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону Аврор Хакимов учурда Казакстанда өтүүчү кезектеги мелдешке даярданып жатат. 17 жаштагы спортчу буга чейин бир катар ийгиликтерди багынтып, Казакстанда жана Азия чөлкөмүндө өткөн мелдештерде байгелүү орундарга илинген. Бирок Аврорго ушул күнгө чейин өкмөт тарабынан эч кандай колдоо көрсөтүлгөн эмес. Ош шаарынын жана Кыргызстандын спорт тармагында көптү үмүттөндүргөн жаш спортчу анын келечекке койгон максаттары тууралуу кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар. Кыйынчылыгысыз өзү. Наоборот, кыйынчылык бизге файда. Кыйынчылык болмаса, кийинки нималарда үчүмүз болот да. Агар кыйынчылык болмаса, юта албайбыз. Мен буга ишенdim. Bu ishonch odamda hamma yoq ishonchga bog'liq. Agar o'ziga ishonmasa, bu balkim bo'lmasligi mumkin. Agar o'zimga ishoning uchun, ishonganim uchun birdan oldim deb o'ylayman. Бүгүн Ошто кыймыл 33 акциясы болуп, жарандардын маалыматка жетүүгө болгон укуктары тууралуу түшүндүрмө берилип, эскерткич баракчалары таратылды. Баракчаларда жаран мамлекеттик органга суроо талабын кантип жиберүүгө болот, жөнөтүлгөндөн кийин канча күндө жана кандай түрдө каралышы керек, мамлекеттик орган кандай маалыматты берет, кандай маалымат сырдуу сакталары тууралуу түшүндүрмө катылган. Максаты ар бир жарандын укугуна таянып, мамлекеттик органдардан маалымат алууга болорун жеткирүү болуп саналат. Иш-чара Прецедент өнөктөштүк тобу тарабынан уюштурулуп, коомдук медиа борборлору менен биргеликте өткөрүлдү. Акция республиканын 5 областында өтүп жатат. Кыймыл 33 эл агартуу акциясы деп аталган. Бул ошол көп учурда биздин жарандар ошо билишпейт өзүнүн укуктарын, кантип кайрылат. Көбүнчөсү баягы туугандарынан сурап башташат. Өзү билген юристтер же бир баягы мындай коомдук активисттерден сурап баштайт да, кантип кайрылам, же кайсы жерге кээ бир адамдар кайсы суроо, кайсы мамлекеттик органга караштуу экенин да билишпейт да. Ошол үчүн биз ошондой баягы өзүбүз юрист болгондуктан ошо кээ бир суроолор болот. Ошолорго жооп берип, ошо Ош шаарында кыдырып жүрөбүз. Беларустун борбору Минскиде президент Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтык мамилелери талкууланды. Энергетика тармагындагы кызматташтыкка да өзгөчө көңүл бурулду. Андан сырткары Кыргыз президентинин ноябрь айында Астанада болчу сапарына даярдык тууралуу сөз жүрдү. Алмазбек Атамбаев Минскиде Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынына катышуу үчүн кече барган. Аталган жыйын бүгүн башталып, анда Кыргызстандын, Орусиянын, Беларустун жана Казакстандын өлкө
башчылары саясий жана экономикалык интеграциялык мамилелерин карашат. Ошондой эле Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында каралмакчы. Анда аталган мейкиндикке мүчө өлкөлөр Кыргызстандын бул багыттагы позициясын тактап, сунуштарын талкуулайт. Ош шаарындагы 140тан ашуун көп кабаттуу үй борбордук жылуулукка быйыл туташкан жок. Алардын басымдуусу жылуулуктун кымбаттыгынан жана сапаты начарлыгынан бул кызматтан 90-жылдары эле баш тарткан. Быйылкы энергетикалык тартыштыкка карабай жылуулук албаган үйлөр ушул кышта да электр энергиясына ишеним артып болтурат. Бийликтегилер болсо жылуулук албаган көп кабаттуу үйлөр тарапта жарык өчүрүлбөй, күчтүү трансформаторлор коюларын айтат. Жылуулукка туташпаган көп кабаттуу үйлөрдөгү кышка даярдык тууралуу кабарчыбыз кеп салат. Ош шаарынын Туран Кичи районунун тургуну Акрам Шайназаров бул үйдө 26 жылдан бери жашап келет. Көчүп келгенден бери эле кышкысын от жагып, үйүн жылытып, күн кечирип келет. Бул үй бүлө үчүн жылуулук түтүкчөсүн орнотуу маанилүү деле эмес. Анткени анын баасына караганда көмүрдүн баасы бир канча арзан келерин айтат. Далали печке иштетип үйрөнүп калганбызда, көмүр алабыз. 4 сомдо алдык да көмүр, 4 сом алдык. Ошо бизге жетет ошо. Апрелге чейин жетип барат ошо. Март, апрелге чейин. Бизге ошо арзан түшөт, бизге көмүр арзан түшөт отоплениядан караганда. Отопление кымбатыраак да. Свет өчүп калса, отопление өчүп калат. А бунда өчпөй атат. Печкеде өчпөйт, печкеде күнү түнү иштетип берет. 2 челек салып койсок, таң аткы чейин күйөт, үй ысып турат. Жылуулук түтүкчөсү уланбай калган үйлөрдүн биринчи кабаттагылары көмүр жана отун камдап кышка даярдык көрүшсө, ал эми жогорку кабаттагылар электр энергияны пайдалануудан башка жол жок экенин айтат. Биз эми кышкысын ошо плита менен эле чыгабыз. Анан свет өчүп калса эмне кылабыз билбейбиз. Обогреватель сайып эле ошо менен отурабыз. Соседтер кээрлер ошо печкаларына көмүр жагышат. Ошо көмүр менен чыгышат кыштан. А биз ушу балдар менен плита жагып эле отурабыз. Анан эми свет өчүп калса эмне кылабыз билбейбиз. Маалыматтарга караганда быйылкы жылы Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергияга 30% чейин чектөө киргизилет. Мындан улам Ош шаардык мэриясы электр энергияны үнөмдөө үчүн калаадагы жылуулукка туташпаган көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук түйүндөрүнө туташтырууну баштаган. Бирок шаарда жалпы 640 көп кабаттуу үй болсо, анын 145и быйыл жылуулукка туташпай калды. Эгер бул үй бүлөлөрдө жарык өчүрүлсө, жашоочулар кантет деген суроо менен Ош электр мекемесине кайрылдык. Шаарында кыш мезгилинде электр энергия өчүрүлбөйт. Эгерде электр энергия өчүп калса, же аварийный өчүп калышы мүмкүн. А так кыш мезгилинде Ош шаарын азыр өзүңөр билесиңер, газ жоктугуна байланыштуу кээ бир үйлөрдө сиз айткандай центральный отоплениеге уланган эмес жерлерибиз да бар. Аларга биз электр энергиянын толук кандуу камсыз кылып беребиз. Быйыл Ош шаарында газдын жоктугуна байланыштуу өкмөт калкты электр энергия менен толук кандуу камсыз кылуу үчүн Орусиядан жардам иретинде каралган каражаттын бир бөлүгүн Ошко бөлгөн. Бул акчанын жардамында каладагы үйлөр жылуулукка туташыш керек болчу. Бирок бул каражат жогорку кубаттуулуктагы подстанцияларды жана трансформаторлорду коюуга керектелип жатат. Жергиликтүү бийликтин маалыматында учурда жылуулук түйүнү жеткирилбеген үйлөрдү электр энергиясы менен толук камсыздоо жагы каралган. Мен азыр элибизди алдагым келбейт. Бир жактуу таптакыр кооптонуу болбойт деген сөз жок. Бирок мен жанагы айтып аткан кошумча 2 чара, ал жерлерде электр энергиясын өчүрбөөгө болгон биринчи аракет кылабыз. Өчүрбөй коюш канчалык мүмкүн болот, мен аны бүгүн айта албайм. Экинчиси, ошол жердеги трансформаторлорду кубаттуураак кылып коюп кою маселеси. Ушул экөөсү бир нече мындай кичине болсо да жардам берип, кошумча бизди алдыга түртөт деп ойлоп атам. Бирок 100% Кудай кааласа тынч жата бергиле баары жакшы болот деп айтуу бул бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө шаарда көгүлтүр оттун жоктугунан тургундар электр энергиясын ашыкча пайдаланууга аргасыз. Бул кыштын суук күндөрүндө мындан да көбөйүшү мүмкүн. Серепчилер азыр жылуулукка туташпай калган 145 үйдүн жашоочуларына алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп эсептейт. Бул дагы бир шаардын бийлигинин чоң кемчилдиги. Ушул жолдору издеп, буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мамлекет шаардын бийлиги аларга колдоо көрсөтүш керек болчу да. Тилекке каршы шаардын бийлигинин жетишелик деңгээлде жүргүзбөгөн азыркы кышка карата саясатынын кесепетинен булардын кышта башка жакта кыштаганга жаш балдарын, оорулуу адамдарды, айылдарга, туугандарына кыштатканга аргасыз болушу мүмкүн. Ошондуктан шаардын бийлиги
ушул 130 юбилейнин учетун алып, аларда кандай адамдар жашайт, оорулуу адамдар барбы, пенсионерби, кароосуз калгандарбы, жаш баласы бар болсо канча, алардын медициналык кароодон, баягы суюлтулган газ менен камсыздоо, алар мүмкүн болсо алардын светтерин, электр энергиясы бар лимиттерге кошпоо жагын шаардын бийлиги дайым көзөмөлүнө алыш керек. Болбосо алардан ар кандай башка жака которгонго үйлөрүн таштап кеткенге аргасы болушу мүмкүн да. Ошондуктан биздин шаардын бийлиги буларды дайыма көзөмөлгө алып турбаса, көпчүлүгүнүн жашоо турмушу оор, квартирада жашаганга аргасы болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды мамлекет колдоого алып, МЧС, саламаттык сактоо тармагы, бүт тармактан буларды бийлик. Ош шаарында 640 көп кабаттуу үй болсо, анын 200дөн ашууну борбордук жылуулукка туташкан эмес. Быйыл 71 көп кабаттуу үй жылуулук түйүнүнө туташтырылууда. Анын 26сы мамлекет тарабынан, калганы жергиликтүү бийликтин жана жашоочулардын колдоосунун негизинде ишке ашып жатат. Ал эми шаардагы бардык үйлөрдү жылуулук түйүнүнө туташтыруу үчүн 20дан ашуун буу казандарын орнотуу керек. Бул казандардын ар бирине 20 миллиондун тегерегинде акча керектелет. Мындай каражат азырынча жок. Альбина Жолоева, Адина Досумбетова, Самат Пратов, ынтымак. Бүгүн түштүк калаада оор атлетика боюнча Ош шаарынын мэриясынын кубогуна арналган турнир башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан келген 100дөн ашуун балбандар катышып жатат. Быйыл 4-жолу өткөрүлүп жаткан мелдештин жыйынтыгы эртең чыгарылат. Жеңүүчүлөр баалуу белектер, ардак грамоталар жана кубоктор менен сыйланат. Бул негизинен бул шаарыбызда өтүп жаткан себеби биздин келген конокторубузду биздин шаарыбыздын деңгээлин көрсөтүү максатында, спорттук иш-чаралар өткөзүү максатында болуп жатат. Ушуну менен күндүзгү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.